Саламатсыңарбы урматтуу 9 класстын окуучулары, силер менен бүгүн Кыргызстан тарыхын өтөбүз. Сабак өткөн тарых мугалими Дүйшүналиева Роза Асановна. Бүгүнкү сабактын темасы коомдук саясий чөйрөнү реформалоо аракеттери жана калктын активдүүлүгүнүн өсүшү. Сабактын максаты 1985-1990 жылдарда өткөрүлгөн реформалар, алардын началары жөнүндө билесиңер. Кайра куруу жылдарында калктын саясий активдүүлүгүнүн өсүшү боюнча маалымат аласыңар. Сабактын максаты коомдогу бурулуштун башталышты, аракечтикке каршы күрөш, калктын саясий активдүүлүгүнүн жогорулашы жана Кыргызстандагы шайлоолор. 1995 жылы 11 мартта КПССБКнын генерал секретары болуп Михаил Сергеевич Горбачев келген. Ал бийликке келгенден баштап мурдагыдай мамлекетти башкарууга жана мурдагыдай жашоого мүмкүн эместигин билип, маалымдуулук, тездетүү, кайра куруу деген урандын астында реформа жүргүзүп өзүнүн ишин баштаган. Ал эми 1985 жылы апрелде КПССБКнын апрель пленуму болуп өткөн. Ал пленумда илимий техникалык прогрессти тездетүү жана ата мекендик машина курууну өнүктүрүү каралган. Ошондой эле эмгекти уюштуруу жана стимулдаштыруунун жаңы формаларын киргизүү каралган. Бул мамлекеттик кызматкерлик иштен четтетүү бүткүл өлкө боюнча жүргүзүлгөн. Анын ичинде Кыргызстанда дагы бир топ жетекчилер алмашылган. 1985 жылы Кыргызстанды чейрек кылым башкарган Турдакын Усубалиев кызматынан кетет дагы, анын ордуна Абсамат Масалиев келген. 1986 жылы 26 февралдан 6 мартка чейин КПССБКнын 27 съезди болуп өткөн. Ал съезде СССРдын 1986-1990 жана 2000 жылга чейинки экономикалык жана социалдык өнүгүү багыттары кабыл алынган. Бул съезде өндүрүштү көтөрүү жана чыгарылган продукциянын сапатын жакшыртуу маселелери каралган. Кыргызстанда 19 съезди ошол 27 съезде кабыл алган документтердин баарын жактырган. Ошого байланыштуу Кыргызстан 1990 жылга чейин Кыргызстанда өнөр жайын өндүрүшүнүн көлөмү 24%, айыл чармасынын дүң жыйымы 15%, электр энергиясын өндүрүү 13 миллиард киловатт саатка жеткирүүгө, дан эгиндин түшүмдүүлүгүн 40 центнерге жогорулатуу, 5,5 миллион чарчы метр жерге турак жай куруу милдети коюлган. Бирок бул милдеттердин бирөөсү да аткарылган эмес. Себеби өнөр жай жаңы техника менен жабдылган эмес. Ошондой эле өндүрүлгөн продукциянын сапатына эмес, санына көңүл бурулган. Мындан тышкары административдик буйрукчул ыкма менен жаңы реформалар ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул кайра куруу мезгилинде реформалар кыргыз эли үчүн ийгиликсиз болгон. Аракечтикке каршы күрөшүү 1985 жылдын 17 майында аракечтикке жана алкоголизмге каршы закон кабыл алынган. Бул мыйзамга ылайык Кыргызстандын бардык аймагы сергектик зонасы деп жарыяланган. Бул мезгилде Кыргызстанда жана СССРда өнүккөн социализм убагында аракечтик өзгөчө кулаш жайган. Себеби бул элдетке өз убагында маани берилбегендиктен аракечтик күч алган. Мисалы 1983 жылдагы эсептөө боюнча бешиктеги баладан карыган адамга чейин эсептегенде 60 бөтөлкө арак чыгарылган. Бул арактын баары ичилип кеткен. Ал эми Кыргызстанда медициналык мекемелердин эсептөөсү боюнча 100 000 адамдын 838 адамы алкоголь оорусу менен жабыркаган. Бирок элдетке кечирээк көңүл бурулгандыктан бул Кыргызстанда өзгөчө күч алган. Ошондуктан аракечтикке каршы күрөш жүргүзүлө баштаган. Ичимдиктерди чыгара турган ишканалардын бардыгы жабылып, алар суусундук чыгарууга өтө баштаган. Ошондой эле Кыргызстандагы үлпөт тойлордун бардыгы жада калса сөөк коюу каада салттардагы арак ичүү менен коштолгон. Ушуга байланыштуу миңдеген гектар жерлер жүзүм-зарлар жок кылынган. Бул жүзүм-зарлар жана алмабактарды жок кылуу Кыргызстандын экономикасына тез таасирин тийгизген. Кыргызстандын бардык аймагында самогон жасай баштаган. Ошого байланыштуу дүкөндөрдө кант жана кумшекер продуктыларынын тартыштыгы пайда болгон. Мына ушундай убакта Кыргызстандын аймагында наркомания жана токсикомания сыяктуу терс көрүнүштөр орун алган. Бул наркоманиянын жайылышына Кыргызстандын кээ бир райондорунда чыккан жапайы кара куур да себеп болгон. Мындан тышкары республиканын территориясында кара куурайдын көп өскөндүгү себеп болгон. Саламаттык сактоо мекемелеринде экспресс диагностиканын жоктугу, ушул багыт адис медиктердин жоктугу да себеп болгон.
ошол наркоманияга каршы күрөш өз убагында жасалбагандыктан жаштардын өзгөчө жаштардын арасында кылмыштуулук өскөн. Мына ошол кылмыштуулуктун өсүшү ошол мезгил үчүн Кыргызстан үчүн өзгөчө опурталдуу мезгил болгон. Калктын саясий активдүүлүгүнүн өсүшү 1988-1999 жылдарда Кыргызстанда жана Кыргызстандын эл массасынын арасында саясий активдүүлүк өзгөчө күчөгөн. Кыргызстандын жаштарынын арасында дискуссиялык жана саясий клубтар пайда болгон. Алар коомдогу активдүү маселелер, саясий жана экономикалык саясий маселелерди чечишип, өзлөрүнүн ойлорун эркин айта баштаган. Кыргызстандын интеллигенциясынын бир кыйла бөлүгү дагы ушул активдүү саясатка аралаша баштайт дагы. Тарыхый жана маданий эстеликтерди калыбына келтирүү үчүн, көчөлөрдүн аттарын калыбына келтирүү үчүн, ошондой эле жазыксыз жоопко тартылган адамдарды актоо иштери башталган. Кыргызстанда эң биринчи болуп Комсомолец Киргизия газетасынын алысында Демос клубу, электрондук эсептөө машиналары заводунда Замандаш клубу иштей баштаган. 1989 жылы Фрунзе шаарында Ашар коому түзүлгөн. Бул Кыргызстандын Борбор шаарында жашаган жаштар өзлөрүнчө жер тилкелерин ээлеп үй кура баштаган. Мына ошондой үй куруу маселелерин чечүү үчүн Ашар коомуна биригишкен. Ал эми Ош шаарында кыргыз жаштары Ош аймагы, өзбек жаштары Адалат деп аталган коомго биригишкен. Ал эми 1989 жылы март айында Асаба ошондой эле Атуулдук демилге деп аталган коомдук уюмдар түзүлгөн. 1990 жылы май айында Кыргызстан демократиялык кыймыл түзүлгөн. Бул кыймылды Кыргызстандын интеллигенция түзгөн. Бул коомдук кыймылдын өзгөчөлүгү бул коомго түрдүү улуттагы адамдар биригишкен. Кийинчерээк КДК деп аталган саясий уюмда съезд болгон. Бул съездде Топчубек Тургуналиев, Жапар Жекшеев жана Акмат Казатов төрага болуп шайланышкан. Кийинчерээк бул партиядан Эркин Кыргызстан партиясы 1991 жыл февраль айында, ошол эле жылы ноябрь айында Асаба кайра жаралуу коому курулуп бөлүнүп чыккан. Кыргызстанда калктын саясий активдүүлүгүнүн шартында 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССР Жогорку Совети кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алган. Бул мыйзамда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган. Ал эми орус тили улуттар арасында тил катары таанылган. Мыйзамда республикасында жашаган бардык улуттардын тилдери тең укуктуулук жана эркин өсүшү камсыз кылынат деп айтылган. 1989 жылдан бери 23 сентябрь кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган күн катары белгилеп келе жатабыз. Кыргызстандагы шайлоолор 1989 жылы күзүндө басма сөздө Кыргыз ССР конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө, Кыргыз ССР эл депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз ССРдин жергиликтүү советтерине депутаттарды шайлоо жөнүндө мыйзамдардын долбоорлору жарыяланган. 1990 жылы февралда Кыргыз ССРдин жогорку жана жергиликтүү советтерине депутаттарды шайлоолор болуп өткөн. Жогорку совет республиканын мыйзам чыгаруучу орган деп жарыяланган. Жогорку совет 350 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Бул Кыргызстанда биринчи жолу депутаттарды альтернативдүү шайлоо түрүндө киргизилген. 1990 жылы апрель айында Кыргыз ССРдин жогорку советинин биринчи сессиясында Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Абсамат Масалиев Кыргыз ССР жогорку советинин төрагасы болуп шайланган. Ал биринчи жолу мамлекеттик башчысынын укугун алган. Ошондой эле ушул сессияда Конституциядагы коммунисттик партиянын жетекчилик ролун мыйзамдаштырган 6 статьяны алып салган. Мындан тышкары жер, менчик, ижара жөнүндөгү мыйзамдар кабыл алынган. 6 статьянын алынышы Кыргызстанда көп партиялуулукка жол ачкан. Сессиянын жүрүшүндө мамлекеттик бийлик буктактарынын укуктары такталган жана президенттик бийликти киргизүү жөнүндө сунуштар айтылган. 1990 жылы 22 июнда Кыргыз ССРдин жогорку советинин сессиясына президенттик посту киргизүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Эми сабагыбыздын аягында кыскача терминдерге көңүл бурсак, реформа деген эмне? Француз сөзүнчө кайра куруу дегенди түшүндүрөт. Жашап турган мамлекеттик түзүлүштүн негиздерин сактоо жана коомдун кайсы бир тармагын кайра түзүү жана өзгөртүү дегенди түшүндүрөт экен. Ошондой эле балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго көңүл бурсак, Ош коогалаңынын чыгышына кайсы окуя түрткү болгон? Биринчи, республикадагы социалдык маселелердин өз убагында чечилбей калышы. Экинчи, өзбек улутундагы ата мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлери
согуштун жана республиканын бийлик органдарына жазган каты туура жообу? Бул экинчи сурообуз. Бул өзбек улутундагы ата мекен согуштун жана эмгектин ардагерлери союздун жана республиканын бийлик органдарына жазган каты. Андан кийинки сурообузга көңүл бурсак, 1985-жылы 17 майда кабыл алынган аракештикке каршы күрөшүү жөнүндө токтом кандай жыйынтыктарды берди? Эл сергек жашоо образына өтө башташты. Экинчи, наркомания, токсикомания күчөп, кылмыштуулук өстү. Мунун туура жообу наркомания жана токсикомания күчөп, кылмыштуулук өскөн. Балдар, силер окуу китебиңердин 24 параграфын окуп, ошол китептин аягында суроолорго жооп берип, анализ жасайсыңар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.